Жарандык активисттер чогулган. Анын ичинде биздин белгилүү өндүрүштүк Насыр байкебиз бар. Ушул байкеме электрик суу менен кайрылайын, ушул жерде бир акция жүргөн атат. Ушул акцияны менен чогуу күзетүүдө көрүүгө сунуштайм. Адебесе кеттик. Өндүрүш байке, азыр деген эмне болгон атат, бирок буга чейинкисин айтып коесузбу? Буга чейин эмне болду? Мен бүгүнкү өзүмдүн позициямды билдирип, адаттымча эле мэриянын алдына мэр шайланышы керек, аны бекитилбеш керек деген талап менен мэриянын алдына чыктым. 11-ден саат 1-ге чейин ар кайсы чиновниктер аппараттан чыгып, менин сүрөтүмдү тартып атышты, бирок жооп болгон жок. Негизги талап мындай болчу: шаардык кеңештин депутаттары кайрадан кезексиз жыйынга чогулушун дагы Сурахматовдун кандидатын алып таштап, талапкерлигин алып таштап, ага альтернатива болчу. Мэрияга татыктуу кыргыздын улан кыздарынан жаңыдан талапкер тандагыла деген талап менен койдум. Анан өзгөчө басымды мамлекеттик тил комиссиясына багыштадым сынды. Анткени алар мамлекеттик тилди мазактап киришти. Мындай окуучунун деңгээлинде дагы жаза албаган Азиз Сурахматовду мамлекеттик тил комиссиясынан өттү деп туруп жолдомо бергендин өзү алардын мамлекеттик тилди шылдыңдаганы болуп эсептелет. Сурахматов өткөн жок да? Сурахматов ага өтүүгө негиз берип жыйынтык чыгарышпады. Өттү деген маани берет да. Анан эми Сурахматов 2,5 миллион айрым бир маалыматтарга таянсак кредити бар экен. Ал кредиттин камын жейби же шаарды өнүктүрүү жөнүндө маселе. Түшүнүктүү болуп турбайбы? Андан көрө ал Елизаветасын эркелетип өзүнүн иши менен не болсо болмок. Ана кайсы намысы уяттын таштап коюп туруп 8-inde мэрликке барган аткандыгы абдан таң калтырат, туура эмес? Эгер ал менин иним болсо керек, мен азыр экрандан пайдаланып айтам, Азиз, уят болбо. Сен деңгээлиңди көрсөттүң. Келбей койсоң, сен ошончолук кичине бартуураак болуп каласың. Келсең, сени мэр катары эч ким тааныбайт. Мэрди эл шайлайт. Сенин тааныш адамдарың, Иса Өмүркуловдор, шаардык кеңештин 45 депутаты шайлабайт, алар укугу жок. Мэр шайланышы керек, бекитилбейт. Азыр колуңузда эмне бар? Өндүрүш байке. Азыр ошо мэр шайланат, бекитилбейт. Токтотула деген чакырып. Колуңузда болсо Алтынай деген карындашыма чексиз ыраазымын. Бул каракчы чучулаларды ойлоп тапкан ошол кыз экен, журналист болсо керек. Азамат ал театрда саясий спектакль коюп турган кыз экен. Муну мамлекеттик боюнча улуттук комиссиядагы профессор ага эжелерибиз кайсы абийирлери менен отурушат. Мен алардын ордунда болсом кетип калмакмын. Ошо бүт документтерин таштап турупчу, кечирип коюңуздар депчи. Мына ошолор ошол иштин башында турат. Анан 5 фракцияны өрттөгөн атышты мен колдойм. Өрттөш керек ошолардын чучулар образдарын. Элге каршы алар. Мэр шайланышы керек. өзү ким пландады эле бул нерсени? Кайсы жерге барып? Жарандык активисттер азыр барып мэрияга чыгып кетти. Жанында турасызбы? Аман бол, кандайсыз? Мен түз эфирдемин азыр. Бул акция эмнеге байланыштуу? Бул акция менен эмнени айтайын дедиңер? Айтып кетесизби? Мен Бабакулов Аманбол, жарандык активист. Биздин ушу бүгүнкү идеябыз, бүгүнкү нерсебиз ушу биздин Бишкек шаарындагы депутаттарга коңгуроо кагуу болуп эсептелинет. Эмне себептен азыркы биздин Бишкек шаарынын депутаттары ойлонсун, кимди мэр кылып шайлаган жатат. Мэр деген биздин Бишкек шаарына татыктуу мэр болуш керек. Ошондуктан көпчүлүктүн, коомчулуктун баягы ойлоруна түп келбегендигине байланыштуу ар кандай резонанстарга чыккандыгына байланыштуу ошо биздин Бишкек шаарындагы депутаттарга эскертүү иретинде ошолордун чучулаларын даярдадык. Ар бир фракцияныкын. Муну деген биз 8-ине чейин дагы мүмкүнчүлүк берген жатабыз. 8-августка чейин. 8-август күнү булар ошо мэрди шайлашат. Биз ага чейин да өзүбүздүн коңгурообузду кагып атабыз.
ойлонушсун, кимди шайлап аткан, элдин баары нааразы азыркы келип аткан мэрге. Ошондуктан биз жарандык активисттер баарыбыз чогулуп туруп коңгуроо кагып атабыз. Эгерде бул өздөрүнүн ойлорун дагы токтотпой турган болсо, биз 8-inde ошо Бишкек шаарында акыркы чечимге чейин күтүп туруп, эгерде чечимди өзгөртпөстөн ошо мэрди шайлай турган болсо, ушул-ушулардын баарын ошол жерден өрттөйбүз. Бүгүн өттөлбөйбү? Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Аманбек Бабак. Сиз бул акцияны колдойсузбу же? Мен колдоймун. Колдобосом бияка турган элем. Мен ойлоймун. Только на русском. Цель акции. Я поддерживаю эту акцию, потому что биринчи Иса Өмүркуловду алып келишти, туурабы? Ал ага кылмыш иши козголду, артист таза эмес. Кулматовду алып келишти, буга кылмыш иши козголду. Албек Ибраимовду алып келишти, буга кылмыш иши козголду. Эми кайра ошол эле КСДП бирүүчү эле депутаттар, бирүүчү эле эл. Кайра эми Азиз Сурахматовду болгондо дагы Москвада футбол көрүп 2,5 миллион карызын ойлонуп отурган кишини алып келип атышат. Болгондо дагы мамлекеттик тил комиссиясын мыйзам бузууга, кыргыз тилин кордогонго, мазактаганга жол берип туруп алып келип атышат. Бул бир маселе. Бул жерде Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын дагы, депутаттарынын дагы кесиптик жоопкерчилиги, уяты деген чоң маселе турат. Биз муну ойлонушубуз керек. Биз аз киши чогулду, көп киши чогулду дебей, биз маселенин тереңинен карашыбыз керек. Бул бир жагдай. Экинчи жагдай, ошо айтып өткөндөй эле биз эртең кол чогулталы. Буга эч кимибиз кайдыгер болбойт. Мисалы, мен эч кандай ушундай иш-чараларга чыгчу эмесмин, бирок бүгүн чыгып атам. Анткени бардык нерсенин чеги, чегарасы болуш керек. КСДП кайра кылмыш иши менен кылмыш иши козголгон мэрлерди кетирип, анын ордуна кайра жаңысын алып келе бергенде Кыргызстан бир КСДПнын же бир уч топтун менчик лавкасы эмес. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңиз. Биз жаңы эле тегерек столдо бир топ маселени көтөрдүк. Мына азаттыкка жаңы эле чыгып атат. Эми шаардык кеңеш жаңы келген мэрге чапан калпак кийгизбейт экен деп. Бизди бүгүн депутаттар же журналисттер дагы туура эмес түшүнүп калды. Калпак чапан бул кыргыздын үрп адаты. Биз үрп адатка каршы чыгып аткан жерибиз жок. Биз ошо калпак чапанды ууру коррупционерлерге кийгизген адамдардын жоопкерчилигин айтып жатабыз. Эмне үчүн Кененбаев мына 5-мэрге калпак чапан кийгизген турат, 4-өөнө кылмыш иш козголуп, 4-өө соттолуп жатса, эмне үчүн мэрлерге кошуп, ошо ууру коррупционерлер мэрлерге кошулуп, ошол Кененбаев, анын орун басары Лесниченко, мамлекеттин, элдин эсебинен айлык алып жаткан адамдар жооп бербеш керек. Эмне үчүн жалгыз мэр жооп бериш керек дагы, анын ишин, отчетун жактырып кабыл алып турган Кененбаев жана анын орун басары жооп бербеш керек. Эмне үчүн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары жооп бербеш керек. Же жалгыз Кененбаев эле ошо калпак чапанды кийгизип аттыбы? 45 тең отуруп кол чабып отурбады эле. Мына маселе ушунда болот. Маселе биринчи, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарында мына ошо ууру коррупционерлерди ошолор жашырып, ошолор аралашып, ошолор жүрүшөт. Бүгүн шаардык коомдук транспорттун линияларын ким башкарып жатат? Мына ошол депутаттардын арасынан. Курулушту ким талкалап жатат бүгүн? Мына ошол шаардык кеңеште отурган депутаттар талкалап жатат бүгүн. Парктарды ким базып алып жатат? Бишкек шаарынын депутаттары базып алып жатат. Мына мен айтып жатканым, Сурахматов келеби, Эшимбаев келеби, Кулматов келеби? Маселе ада эмес. Маселе ошол шаардык кеңешинин ууру коррупцияга аралашкан депутаттарында. Мына биз ошолорду тазалашыбыз керек. Эмне үчүн Лесниченко 30 жыл депутат болуш керек? 30 жыл депутат, 30 жыл бир мектептин директору. Анда бөлүп коелу. Бирөөгө бир мектепти, бирөөгө бир интернатты, бирөөгө болсо бир мандатты. Бизде бир мыйзам, бизде бир тартиптен болуш керек да. Бардык элге бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек да. Рахмат. Анда азыр эме сөздү өндүрүш